Саламатсыздарбы, кымбаттуу телекөрүүчүлөр, кымбаттуу спорт сүйүүчүлөрү, сиздер менен узак вакыттагы тынуудан кийин кайрадан Азия ТВ спорт телекөрсөтүүсү, аны мен Жанара Абдуллаева алып барам. Бүгүн сиздер менен кеп кыла турчу темабыз таяк тартыш оюну тууралуу кенен маек курабыз. Ал үчүн биз студияга бүгүн Кыргызстандагы таяк тартыш боюнча башкы калыс Эрмек Курманалиев жана курама команданын мүчөсү Назия Майлыбашева эжекебизди чакырдык. Бүгүн ошол таяк тартыш тармагынын адистери менен кенен пайдалуу маек болот деп ишендире кетебиз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен биздин куттуу студияга кош келипсиздер. Эң алгач ошол сиздерге суроону мындай узаткым келип турат да, 2023-жылдагы таяк тартыш тармагындагы жаңылыктар, ийгиликтерден баштасак, анткени мына жыл узаганына деле 2 ай болуп калды. 2 айда ошол артка өтүп кеткен жылда кандай ийгиликтерге жетишиңиздер, кандай жаңылыктар болду, ошолордон баштасак. Эми жаңылыктар бизде жакшы эле ийгиликтер болду 2023 жылдары. Ошол таяк тартыш биз Азия чемпионатыда болуп кетти, чемпионат дүйнөлүк чемпионатта өттү. Андан арыда Арнольд Классиктен бир 2 жолу барып келди балдар. Ошондо көп ийгиликтерди жаратып келишти. Жыл башталганда эле бизде ошол Америкадан башталат негизичи. Ошо Арнольд Классик февраль айлары баштап калат. Ошондо биздин балдар чыгып 2023 жылы жакшы результат көрсөтүп келди. Балдар даже 2 весовой категорияда өзү чыгып, ошондон ушундай 2 кайышкур утуп келди. Бир балабыз дагы бир кызыбыз, дагы бир бала 60 килограмм 70ке чейин чыгып, ошо дагы ушундай курду багындырып келди, чемпион болуп келишти. Ошо менен сразу эле биздики ошо чемпионат биздин Кыргыз Республикасы чемпионат өтөт. Ошол жерде бизде курама команда куралып, ошол курама команда анан кийинки чемпионаттарга, мисалы дүйнө чемпионаты, Азия чемпионаттарына ошо чыкканга жолдомо алышат. Ошо биздин дирекция олимпийский спорт боюнча дирекциябызда колдоо көрсөтүп турат. Анткени ошо дүйнө чемпионатына баарын болбосо да бир жарым спортчуларын каржылап берет. Учебно-тренировочный жанагы машыгууларга дагы биздин балдарды жөнөтүп турат. Ошого бизде бул жылы результатыбыз жакшы. Хивада өтүп кеткен, Өзбекстанда өтүп кеткен чемпионат, дүйнөлүк чемпионатта биз 170 спортсмен болду, 18 мамлекеттен. Ошонун арасында бизде балдар 26 медаль алып келди да. Бул 26 медальдын 4-ü алтын болду, 9-у күмүш, 13 коло медаль болду. Бул эми жанагы өспүрүмдөр арасында да болду да, анан эркектер аялдардын арасында, анан абсолюттук да болуп өттү. Ошонун баарын чогуу эсептегенде. Монголияда да ошо Азия чемпионаты өткөн. Монголиядагы Азия чемпионатында биздин спортчулар өзүн абдан жакшы көрсөттү. Негизи эле биз дүйнөдө 2-нчи болгонубуз менен Азияда 1-нчибиз да. Чын айтканда биз аякта 16 алтын алдык, 6 күмүш, 10 коло медальди алып келиштик балдар. Ошондо биздин жетишкендигибиз, мисалы, мындай караганда ойлоп кетем, башка спорттордон бир топ эле алдыдабыз го депчи, алтын медальдар боюнча. Дүйнөдө 2-нчи болуп аткандан кийин. Эң сонун, эң мыкты бул жыл 2023 жыл сиздерге жемиштүү болуптур. Мындайча айтканда жемиштүү болуптур. Анан таяк тартыш оюнун негизи улуттук оюндардын катарында, анан улуттук оюндар болгондуктан муну көпчүлүк эрежесин билбейт да. Анан эрежелерин түшүндүрүп кетсеңиз, сиз мына канча жылдан бери өзүңүз айткандай калыссыз, башкы калысты, Кыргызстандын алдыңкы калыстарынансыз. Анан ошондо бул оюндун эрежелери башка улуттук спорттук оюндардан эмнеси менен айырмаланат, эмнесинде жеңиш болот, кандай катаалчылыктар бар, ошол жөнүндө. Ушул мен 15-жылы келдим ушул таяк тартыш спортуна. Ошондо Эркин байке деген байке менен таанышып калдым. Тежекбаев Эркин байке. Бул байкебиз ушу кайтыш болуп кеткен. Ошо ковид кезинде ал анда азыркы эл аралык турнирлерин өткөрүп турабыз. Ошол кезде мен таяк тартышты биринчи жолу көрдүм. Ошондо үйрөнүп, кандай экен
Ушу барып жанагы Манас Түрктө сабак өтүп атышыптыр, ошол жактан көргөм да. Азыркы калыс болгондон кийин мен азыр семинарларды да өтүп көрөм. Негизи бизде региондордо калыстар көп, бирок эрежени билбегендиктен кичине спорт жагынан кичине оор болуп калат калыстаргачы. Анткени спортчулар абдан ысык болот эмес мындай именно күрөшө баштаганда абдан эрежеге көңүл бурулат. Ошол жерде калыс абдан билимдүү болбосо да кыйын болуп калат. Эреже боюнча айтып кетсем, бул эми таяк тартышты абдан оңой көрүнөт эрежесичи, бирок майда эмелери көп, нюанстарычы. Могул таяк өзү 50 сантиметр, өспүрүмдөргө бир 40-45 сантиметрге чейин болот. Өзүнүн диаметри 33, анан 34 деп бөлүнөт. Чоңдорго 34 диаметрдеги таяк сантиметр, ошо миллиметрдеги ушу таяк болот да. Өзү 50 сантиметр болот стандарт негизи. Анан бул таяк өзү ортосунда доска упора турат да. Ошо доска упорого 2 спортсмен отурат. Эми азыр командалар жана Якутияда мас рестлинг деп айтылат, бизде таяк тартыш деп айтылат. Анткени бул таяк тартыш Кыргызда да өнүгүп жүргөн национальный оюн да, негизи бизде да ойнотулат, орустарда, көп жана көчмөндөр оюндарында ойнотулган оюндарда. Негизи мындай элдер көп көрөт, кызыгат да. Мисалы, ар кайсы спорт менен таяк тартышты ортого коюп койсоң, карап турсаң элдер жыйналып ушу таяк тартыштын тегерегиндере чуркап карап калышат да, эмне болуп атат деп. Анан ушул эрежесинде ушул хват деген бар. Таякты кармаганда 2 спортчу отуруп, доска упору бизде өтүп аткан видеодо да көрүп атасыңар, ошо доска упоруна отуруп, ортосуна 2 спортчу карама каршы, бирөө кызыл шортчан, бирөө көк шортчан отурат. Анан таякты кармайт. Таякты кармаганда биз ортодогу спортсмен мындай көрсөтүп берет. Эгерде тышын кармаса, хватты көрсөтүп туруп берет. Ортодогусу хватты көрсөтпөй деле берсе болот. Просто таякты өткөрүп берсе болот. Ал хватты көрсөткөндөн кийин ичиндеги таяк кармаган спортчу ошол хватка жараша өзүн ылайыктап кармайт. Мисалы, бизде эми көп спортчулар билет да, мындай хватты көрсөтсө, мисалы, бул колуна жабып кармайм деп көрсөтөт. Мындай ачык кармалса, мисалы, приемдору бар да, мындай эки жагы тең открытый хват болсо, мындай приемдор рычаг деген приемдору бар. Анан ошо менен хваттын жулуп алса болот бат элечи. Ошон үчүн карама каршы кармайт да, бирөө ачык кылса, биягында жабып деп кармайт. Эрежеде бул доска упорадан спортсменди тартып алсаң, же таягын тартып алсаң, же болбосо тиги спортчунун тизеси тийип, же үчүнчү эмеси тийип кетсе, же бир колун кой берип ийсе, же сен жакка аттап бир буту менен тийип калса, же сен тээп алса, эрежеде же четинде кулактары бар, таяктардын, ошону тээп алса дагы спортчу утулуп калат. Өзүнүн эрежелери көп. Анан эреже бузса, 1 мүнөткө чейин таякты ортого алып келбей спортсмен туруп алса, жарым балл алат. Экинчи балл алгандан кийин, экинчи замечание алгандан кийин, ошо жарым 2 замечаниядан алгандан кийин 1 замечание болуп, 1 очко тияк тарапка өтүп кетет спортчуга. Ошондой эрежелери бар. Даже кечип келгенде эрежеде спортчуну чыгарып жиберет да. Эмеден, то есть уже допускать этпей 1 мүнөт өткөндөн кийин спортчу уже неявка деп чыйылып калат. Ошондон ары ал мелдешке катышпай калат. Калыс деле бул тармакта аябай билимдүү болуш керек экен демек, сөзсүз түрдө бүт эрежесин билип. Анан кийинки суроом Назия айымга. Назия эже мындай караганда, аялдарга көнүмүш эмес спорттун түрү. Азыр айтып кетсеңиз, таяк кармаган эркектер элестетесиң да. Анан сиз кантип келип калдыңыз бул тармакка? Анан канчанчы жылдар келдиңиз? Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Саламатсызбы, мен биринчи ушу таяк тартышка 2017-жылы келгем. Ушу Эрмек байке айткандай эле Эркинбек Тезекбаев деген киши мени да ушу таяк тартышка чакырып, ушу Эрмек байкеге даяндап, Эрмек байке мага көргөзүп, ал убакта мен такыр спортко эч кандай тиешем жок болчу. Анан ушундай Кыргызстанга жаңы келип, жаңы өнүгүп, жаңы мындай таныш болуп келаткан спорт болчу. Анан
мен аракет кылып көрөйүн деп мелдештерге катышып баштадым. Башында баягы кызыгып, кийин мындай аябай эле тартып кетти да өзүнөчү. Анан силер айткандай эле аял киши болгондон кийин мындай эмне кыласың, эмне пайда деп ушундай эмелер эметсе да болбой стереотиптерге каршы туруп, ооба, барам, катышам деп анан башында көп нерселер билбей, утулуп, ызаланып, анан ал ызалар менен алдыга жылып, даярданып, күчтөнүп, анан ийгиликтер жаралып баштаганда өзүңө ишенип, андан өйдө кетип баштадым. Анан бизде чын эле кыздар көп, аябай мындай оңой көрүнгөнү менен чын-чынында күч керек да, сөзсүз күч керек, анан акыл керек, техника керек. Анан 2017 жылдан бери мына эсептеп көрсөк 6 жыл өтүп турду. 6 жылдын ичинде сиздин окуучуңуз экен кандай жыйынтыктарды көрсөттү? Канча шаарда мисалы барып өзүңүз мелдешип келдиңиз? Негизи ошону да, ошол жагы да аябай спортту кызыктуу, анткени аял кишиге мисалычы эл көрөсүң, жер көрөсүң, чет өлкөгө чыгасың, жөн эле эс алганы барбай, мындай спорт менен, анан ошол жерден көп адамдарды тааныйсың, дүйнө жүзүндө спортчулар менен таанышып, аябай кызыктуу болот. Мен биринчи ошо 2017 жылы Алматыга барганбыз. Кубок мира болгон бизде. Ошол Алматы, Казакстандан башталды. Өзбекстанга 3 жолу барып келдик. Россияга, Москва, Якутия, Польшада болду, бизде кубок мира, Венгрияда болду. Азербайжанга барып, Азербайжанда да болду. Негизи мындай да, бизде чемпионат мира болгондо 2 жылда бир болот да. Кубок мирада ошондой да. Негизи пандемиядан кийин эле кичине расписание өзгөрүп, жылда болуп калбады, анткени ошо өтүлбөй калган 2 жылдагы кубоктарды жыл сайын өткөрүп, анткени баары календарный планда коюлуп калган спорттор да, алар болбосо да болбойт. Даже Кытайда универсиадалар 21-жылкы универсиадалар азыр өтүп атпайбы, 23-жылдары өтпөдү. Ошон үчүн ошол жылдар абдан эметип калдык. 17-жыл келгенде, Азияга келип, спортко келгенде мен түшүнүп атам, спортту биринчи жолу көрүп атса, анан кийин тиги чыгып алып эле мунутуп анан утулуп калса эле, эмнеге 3-чүгө утулуп калам, эмнеге буга утулуп калам деп эле карап турса эле, мындай өзүндөй эле кыз көрүнөт, эмнеге утулам дейт. Бирок ошентип спортчу мындай көп спорт тышталып кетип атпайбы? Бирок Назиянын өзүнүн тырыштыгы, кичине мындай берилип, жок мен ушу чемпиондорду утам. Эми алар болсо ушу канча жылдан бери фитнесте жүргөн спортчулар, может быть, тренажер, мисалы Европанын бар эле азыр чоң тяжелоатлеттер, фитнестер, ошолор катышып ошол спортко жеңилирээк алар тартканда. Эми анан якуттарды алсак, мисалы жанагы Якутияда ушул весте, Назия чыккан весте, мисалы чоң эле орус аялдар, мисалы көп жылдан бери тартышып жүргөн аялдар болчу да, якуттар да бар болчу. Булар канча уже машыгып келаткан. Якутияда бул спорт 71 жылдан бери эле келатат да. Ошон үчүн биздин спортчулар ошого туруштук бериш керек болчу. Анан Назиянын азыр айтып аткан бул абдан ошого мен алам, мен утам деп жүрүп кубок мираны эң биринчи болуп Кыргызстанда ушу Назия алган. Биринчи алтын медальды Назия биринчи болуп алган да, кубок мирада. Биз абдан сүйүнүп, Азербайжандан биринчи орунду алганда кубок мираны багындыр. Биз анда медаль, алтын медаль кубок мирада жок болчу. Бизде ушу Кыргызстан ала элек болчу. Назия ошол ачып, ошондон кийин эле алтын медальдар жай баштады бизгечи. Кадам угуттуу аял киши бала айтты медальдардын баарын. Ачып жол ачып берди, кубок мирага жол ачып берип, анан ошондон кийин бизге Кыргызстанга ушундай медальдар
жадырап мындай алтын медальдар келе баштады да. Мисалы эң негизи айтып коет го, биринчи киши алгандан кийин калгандарга жеңил болуп кетет. Жеңил, колу жеңил киши болуш керек да, ал кишилер. Жеңил болуп, андан ары жолу ачылып кетти да. Ошо Кубок мирада вообще медаль ала албай жүргөнбүз. Канча катышабыз мынтип 3 жолу болот бир жылда, анан 3 жолу тең барат балдар. Сереброго жетет, алтынга жетпейбиз. Сереброго жетет, алтынга жетпейбиз. Анан Азияга келип ошо биринчи алтынды алгандан кийин эле алтын медальдар келе баштады. Бизгечи ошо Азияны ачылып, ушинтип Азияны жанагы Кубок миранын биринчи медали ошо Азияда. Андан кийин мына уже медальдар, алтындар даже абсолюткадан кете баштады. Азия уже абсолюткадан да алды, Монголиядан мисалы Азиянын да чемпиону болду. Ушинтип келатат. Могу Курдуда мисалы мен анда судействода тренер болчумун, бирок генеральный секретарь эмеси жок болгондон кийин ошол жакта мени ошо суранып, ошо Азияда мен секретарь болуп отургам, главный секретарь болуп. Анан ушунда ушундай Курду утуп алдык да. Ошо Азиянын өзүнүн биринчиден спортчунун эмгеги, анан тренердин эмгеги деп бааланат да. Биринчи тренердин эмгеги, анан спортчунун эмгеги болот. Анан кайра спортчунун эмгеги болуп, анан тренер эмгеги сиңет да. Ошого азыр могу медальдар көп, мен деле азыр эстеп ушул кайсы жерден алдык эле, каяктан алдык, Алмалыктан алдык, тиги Хивадан алдык, тиги Монголиядан алдык деп эстеп атпайм ошо. Эже айтып кетсеңиз, эң биринчи жеңилүүгүңүз сизге ушунчалык катуу тийип эле мындай жок катышпайм, таштайм ушуну деген оюңуз болдубу? Чындыгында болот ар бир кишиде. Албетте. Эң биринчи ошо аябай болду. Башка эч кандай спорт, эч жака барбайм, таштадым деген бул 2018-жылы ошо Якутияда биринчи мен катышкан дүйнөлүк чемпионатта аябай көп спортчулар келип, анан мындай жанагындай жеребьевка болот го, ошол жерден мен негизи эң оор дайыма мага түшүп калды да. Анан болгон дүйнөдөгү күчтүүлөрдүн катарына түшүп, анан ушундай чыгып калыптыр да, улам эле чыгарат, анан ошо аягында уже 3-чү орунга тартышып чыгып атканда аябай мындай опытный, тажрыйбалуу, көп жылдык тажрыйбалуу спортчуга чыгып, анан техника жагынан ошо максатым сел кичине болсо деле анан аябай ыйлап болду деп, анан ошо Кыргызстанга келип кичине эметкенен анан ошо кайра жок утуп туруп, анан бир результатта чыгарып, утулуп кетпей, утуп анан кетем деп, анан кайра кайтып ошо машыгып, анан ошо 19-жылдан баштап ошо Эрмек Беке айткандай ийгиликтер жарала баштады. Анткени могу чемпионат мираны мен деле эстеп атам. Бул көп эле чемпионат мирада болот. Судьялардан да көп чечим чыгат экен да. Анткени эс алдырбай эле чыгарып, мисалы кругдан кайра кругка кыйын спортсмендерди сындыруу дегени бар да, мисалы. Анан мен жаман айта албайм, судьялар жөнүндө өзүм азыр да калысмын. Мисалы андайга барбайбыз деп ойлойм. Бирок тиги ошол кезде ушундай болуп калды. Бир чыккандан кийин көп убакыт эс албай эле кайра эле помостко чыга баштады. Кийин 2 помост болчу. Ошон кайра эле бир помосттун чакырып эле ушул Азияны кичине эмеден мындай ортодо дем алуу менен восстановление жок болуп калды да. Өзүнүн восстановлениеси жок эле, анан эң кыйын спортсменге чыгарып коюшту. Анткени коркушту. Биринчиден коркушту, Азия утуп алат деп. Анан бул жөнүндө да угушкан. Көп эмелерде, чемпионаттарда бул жеңип атат, келатат, азыр мирди да алат дегенде. Ушуну мындай сеткадан ыргытылбайт, бирок эмеден помосттон кичине ушу ойноп коюшту да. Кичине бут тиреп коюшту. Ойноп коюшту, ошондон кичине эметип калдык. Ошо узаасы чын эле утулгандан эмес, а именно ошондой дем алып восстановительный момент берген жок. Так утуп алыш эмеси бар болчу. Мындай күчү да бар болчу да. Мындай даярдыгы да жакшы барганбыз бизчи негизи. Но ошол жерден ушундай болуп калды.
А так экинчи жолу да болгон ошондой болду. 22-жылда ошондой болгон, бирок ага эметип туруштук берип кичине эметип кетти да. Аяктан уже опыт көбүрөөк болуп калды, анан өзүн көрсөтүп кетти да. Сөзсүз түрдө өзү негизи жеңил узасын тартпаган киши жеңиштин дамын тата албайт деп айтат го. Чындыгында окшош ситуация көрүп, бүт баарын көрүп тажрыйбалуу болгон экен. Анан ошол таяк тартыш системасына кайра кайтып келе турган болсок, бул жерде ушул спорттун түрүнө канча жаштан баштап, сиз азыр айтып атасыз, өспүрүмдөр да бар, чоң кишилер да бар, аялдар да бар. Анан аялдарды канча жаштан, кыздарды, кыз келиндерди канча жаштан, анан балдарды, өспүрүмдөрдү канча жаштан, канча жашка чейин өспүрүм аталат, анан кийин толук түрдө спортсмен аталат. Ушул жагын түшүндүрүп айтып кетсеңиз, жаш категорияларды. Негизи бизде өспүрүмдөр 14-15 жаштан эле катышып атат. Бизде школьный лига деген бар болчу мурун, анан азыр ичине алып койду школьный лиганы. Но биздин школьный лигада балдар, школьник балдар чыкчу. 14-8-9 класстарга дейм, ошондо өспүрүмдөр чыгат. Негизи 21 жашка чейин өспүрүм деп эле каттала берет да, юниор, юноша деп эле кете беришет. 18ге чыккандан кийин чоң категорияга деле кире берет. Но бирок врачтын жанагындай справкалары менен келишет да. Анткени биздин спортто оор, мисалы, мынтип карап турсаң, жөнөкөй эле кыз отурат да, мисалы. Анан приседаниясын сурасаң 240 деп айтса, тягасын сурасаң 250, 180 деп атса, 200 деп атса, мисалычы, өзүңөр деле таң каласыңар. Кичинекей эле кыз ушунча штанга тартабы деп эч ким ишенбейт. Мисалычы, анан булар болсо ошону тартыш үчүн жарым жыл эле биз 100 килограмм тартыш үчүн эле кетет. Андан ары дальше кете берет да. То есть ошончо эмгек, мисалы, ушунча эмгек, мисалы, текке калбасын дейсиң да. Анан азыр өспүрүмдөрдүн биз өспүрүмдөрдү эмнеге азыр жасап атабыз? Школьный лига первенстволор өтүп атат бизде. Первенстволор өтүш үчүн анткени спортчулар мурун биз фитнестен алсак, же футболдон алсак, эми көп жыл болуп кетти. 18-жылга чейин ушинтип жүрдүк. Андан кийин өзүбүздүн спортчуларды тарбиялаш керек болуп калды. Ошо 18-жылдан бери анан биз ошо 14-15 жаштагыларды первенствого киргизе баштадым. Эми шаар боюнча мен 16-жылдан бери ошо шаардык чемпионаттарды өткөрүп жүрдүм. Спонсор тапсам жана Чүйдө, Сыгатада да өткөрүп жүрдүм, көп спорт мелдештердичи. Ошондо көбүнчө өспүрүмдөргө барып жүрдүм да. Өспүрүмдөрдү тартып жүрдүм. Анткени эгерде өзүбүз спортчуну даярдай албасак, таяк тартышта, то андан ары биз башка бир спорттордон жалдырап спортчуларды өзүбүзгө тартышыбыз керек болот да. Ошол болбош үчүн Назияда болгон өзүбүз спортчуларды даярдап, өзүбүз буларга рекомендация берип, мисалы, өспүрүм кезинен өзүбүздүн спортчубуз, бул средстволор, бул мен фитнестен келдим, антактан келдим дебей, штангадан келдим деп, же борьбадан келдим дебей, мисалы, именно өзү спорттон, биздин спорттон келе атат деп. Атайын ошол багытты тандап. Ошон үчүн өспүрүм балдарды биз 14 жаштан уже даярдап баштадык да, көп жерде. Анан ошо өспүрүм дегениңизге ушул суроо жаралды. Негизи экөөңүздөр тең үй бүлөлүү балдарыңыздар бар да. Анан сиздердин балдарыңыздар кайсыл багытта? Ушул багытты тандайм десе, кандай көз карашта болмоксуздар? Менин 3 балам бар. Улуу балам 16 жашта. 1 жылдан ашып өттү. Бир 2 ошо 14 жашынан баштап ал дагы ага чейин дзюдо, джиу-джитсу ушундай борьбаларга барып машыгып жүргөн. Анан кийин ошо 14 жаштан көп кызыккан жок да, мындай ичине кирип. Анан таяк тартышка барып көрөйүн деп таяк тартышка барып, анан ошол жерге башында бир аз болуп, азыр аябай кирип кетти да. Баш оту менен кирип. Аябай мындай машыгууларды калтырбай, анын тренери эмнени айтса ошонун баарын кылып, анан ошо улуу балам ошо таяк тартышты тамдаган. Кичинекей балам такыр эле кичинекей, ал 3 жашта. Кызым ошо таэквондо менен машыгат өзү үчүн. Спорт багытындагы сиздин да балдарыңыз бул багытка кызыгышабы негизи? Кызыгып жүрдү бир кезде. Бирок бул ушу силовойго жок, анткени кичинекей кезинен башка спорт менен катышкан үчүн ошо башка спортко кетишти. Таэквондонун ошо курама командасында жүрүштү. Азыр болсо ошо
жеңиштерге ээ болом деп бир балам жүрөт. Может быть, олимпиадалык чемпион болуп калабы деп мен дагы ошо. Балким жүрөбүз ошону карап коюп. Көп жерге ошо барып келип атат соревнованияларга. Ошо ийгилик жаратып. Мыкты, мыкты. Үй бүлөңүздөр менен, баш отуңуздар менен баары бир кайсы тармак болбосун спорт тармагындасыздар. Эң негизгиси мына ошол дейли. Анан Эрмек байке мындай айтып кете турган болсоңуз, сиз эми келип калыстыкка отуруп калган жоксуздар, буга чейин тренер болдуңуз. Ошо тренерлик багытыңызда ошол тренер болуп иштеп жүргөндөгү биринчи ошо окуучуларыңыздын бири Назия эже экен. Мындан башка да канча окуучуну тарбияладыңыз? Байгелүү орундарды ээлегендери барбы? Анан канча жыл тренер болуп жүрдүңүз? Бизде ошо бир көйгөй бар да тренерлердечи, негизи элечи. Бул таяк тартышта негизи көбүнчө оор атлетикага окшошуп кетет да. Анткени көп эле жанагындай оор таштар менен иштешет да балдар. Ошол көп эле тренерлердин азыр ошондой залдары жок, мисалычы. Анан ошол убагында балдарды эле бир залга чакырып биз ошол жактан тарбиялачубуз да. Анан көрсөтчүбүз ошо таяк тартыш эми жаңы болуп аткандыктан 13-жылдан келген дейт, бирок 15-жылда бизде Кубок мира өтүп кеткенден кийин кичине билине баштады. Анан город болуп эл көбүрөөк келип, ошо 100 адамдан көбүрөөк городко катышып, анан ошол кезден анан ошо балдарды ошол жерден тандап, башка багыттагы балдар менен иштеп жүрдүм да, чын айтканда. Башка спорттон келген балдарды көтөрүп, сүйлөшүп, ошолорду чыгарып, фестивалдарга алып барып, чемпионат республикаларга катыштырып, ошолорго жана көрсөтүп, үйрөтүп, көп балдарды уже мындай алдыга чыгып бараткан балдарды уже өзүнчө самап, жанагындай свободное плавание деп коет корсуздар, ошондой өзүнчө ошондойлорго неметип жүрдүк, бирок город боюнча мен ушу балдарды даярдап көп жерлерге алып барып келдим. Бирок ушундай алтындык эмелерге көбүрөөк эметпей атышты, сереброго жетип, теңтип мынтип атты, бирок башталыш болчу. Эки тарапдан күчтүү гези, азыр биз айта албайбыз, эки тарап биз менен эле почти тең болуп тартышып калды Россия. Биз болсо азыр ошо багытта, мисалы, тренерлик багытта мен мисалы ошо балдарды биринчи болуп алып чыгып, балдарды биринчи болуп жер көрсөтүп, таяк тартыш эмне экенин билдирип, ошондо мен башка машыктыруучу болуп жүргөн кезимде ошо көп эле балдарды даярдадык. Мисалы, өзүнчө свободный плавание кеткен балдарды, мисалы, Келдибек бар, Нургазы деген балдар бар, Эржан деген балдар катышып жүрчү биз менен чогуу эле. Ошолорду тренировка кылып жүрдүк. Көп эле балдар болду. Ал кезде жана Акыл деген көп балдар кетип калды. Анан Орус Сергей Долголев деген балдар болчу. Вячеслав деген орус балдар болчу. Анан жанагы Диман залында өзүнүн аялы да катышып жүрдү ошондо. Ольга деген ошо биринчи чемпион болуп 16-жылы чыккан кыз болчу. Ошол биринчи мирада ошо биринчи орунду алган кыз болчу да. Анан ошентип балдарды даярдап, кичине көрсөтүп таяк тартыштык жүргөн кезибиз. Залы сөзүн, анан старший тренерликке болуп, анан ошол жерде мен главный эмеден ошо жерде генсек болуп жүрүп, генсектен анан азыр башкы калыстыкка өтүп кеткен. Азыр башкы калыстыкта кичине бизде калыстык жак мындай аксаган үчүн ошо мени суранып ошо башка калыстык. Сунуштап ошо жака келип калдыңыз. Азыр калыстык неме жакты көтөрүп атам да. Эң мыкты. Назия эже айтып кетсеңиз, ушул тармакта аялдарга болгон кандай кыйынчылыктар бар? Ар бир тармакта кыйынчылыктар, көйгөйлөр болот да. Анан аялдарга байланыштуу кандай көйгөйлөр бар? Кандай шарттар, мисалы, шарт жагынанбы, же бут тосуулар жагынанбы? Аялдарга бул тармак кыйынбы негизи? Эми мен ойлойм, эч кандай спортто, эч кандай эмеде оңой эч нерсе болбойт. Мындай канчалык кыйын болсо, ошончолук таттуу болот го дейм. Ошондуктан жеке аялдарга эмес, жалпы спортчуларга деле кыйын болуш керек. Анан сөзсүз ошо мен үчүн мисалы ушул колдун травмалары ошол кыйын да, анткени булар ошо боюнча шрамдар болуп колдо калат экен да, ошо травмалар мындай билинбегени менен ошо колдоруң
белиң, күч келип кол менен белге, мисалы ушу Эрмек байке айткандай эле Ольга Шайнурова деген эң биринчи ошо алтын медаль алып келген экен. Эң биринчи ал өзү өмүр бою ошо тяжелый атлетикада машыгып, рекордторду коюп жүрүп, анан ошол негизи травма алып, ошо мышцасы разрыв болгон. Разрыв болуп, ошондон кийин мындай ойлосоң, баягы ойлобойсуң да, ошо таяктар ушундай катуу күч менен тартканда ошо эттер үзүлүп кетет да ичине. Ошол боюнча ал киши ошо спорт карьерасын токтотууга Таяк тартыш жагынан оңой көргөндөн бул деле катаал спорт түрүнө кирет. Жыл башка спорттордо жүрүп, анан таяк тартыштан ошо үзүлүп кеткен да. Анткени убакыт дагы көп убакыт сен эмете албайсың да, кармай албайсың. Анткени дем алыш керек. Биякта мындай да, негизи спортто ошо азыр айтып атпайбы, кичине тууралап айтып кетейин, жакшы айтып алып кетет да. Жанагы бизде штангисттер мисалы оордукту көтөрүп эле кайра таштап атпайбы? Бул жерде ошо 2 мүнөткө чейин күрөшөт спортчу. Анан сен 300 ойлоп атасың да, мына 200 килограмм менен тартышып атсаң, вес менен. Эгер 300 килограмм таш көтөрсөң, экөөнүн ортосунда канча вес болот? Экөө тең 300 килограмм тартып, бир 600 тоннага чейин болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерде көп факторлор ойнойт. Мышцанын жана чыйрактуулугу деп коет го. Ошону чыйраш керек. Алар жанагындай тартышып кечке кармап, выносливоська кармап көп жанагы фитнестен эмеле тренерлер келгенде алар андайлар көп билбейт да. Ошондой көпкө чейин выносливоська иштебегенден кийин көп мышцалар может айрылып да кетет. Анын үчүн ошо таяк тартыш менен именно заниматься этиш керек да. Именно таяк тартыш менен тартып, ошо мышцаларды тренировать этиш керек да. Ошондо сенин белиң да күчтүү болот, бутуң да күчтүү болот. Ар бир денеңдеги мышцаң күчтүү болот. Мисалы, бир эле сен белди качать этпейсиң, бул жерде бутту да, колду да равномерно качка кетет да негизи. Ошон үчүн бул ошо жери бар да, ошон үчүн травма алып аткан. Көп факторлор бар. Ортосунда мисалы погоданын сууктугунан да болуп калышы, залда выступать этип аткан залында салкын болуп калса, мисалы көп травма алып калат спортсмендерчи. Ошондой жерлерде каралат да. Мисалы биз ошондо Шайнуро бутун мышцасы айрылып кеткенде биз барганда Казакстанда бизде жөн эле павильонго өткөргөндө, павильон сук болчу, не отопление. Может ошондон да болуп калышы мүмкүн. Аны биз билбейбиз да. Жанагы айтып коет го, тоңуп калганда колуң кесилсе деле байкабай каласың го. Орунду кийинчерээк, жана жылуу жерге киргенде анан сезип баштайсың деп. Ошондо алда ошо мышцам меники уже готовый деп чыгып анан ошо жерден тартышканда ошо айрылып кетиши мүмкүн да. Мисалы муздак жерде отуруп көпкө чейин. Негизи айтып коюшат го, спорттогу ар бир катачылык, ар бир травма депчи, травмага алып келет. Анан ошол 2024 мына жана башында айтып кеткендей эле 2-ай кетип атат, февраль айы. 2024кө ушул жылга сиздердин койгон пландарыңыздар, ушул таяк тартыш багыты кандай пландарды коюп жатышат? Мына биздин федерацияда президентибиз Бакыт Жетигенов, мисалычы азыр Алымбеков Искендер болчу. Азыр ушу баарыбыз биздин оргкомитет командабыз, мисалы ошо жерде судьялар калыстарым, мисалы ошо жанымда жүргөн ошо калыстарым, ошо баарыбыз ушул келе жаткан жылга чоң грандиозный пландарыбыз бар. Негизи айтканда эң эле биринчи эмес, эми ошо экинчи жолу өтөт Кыргызстанда дүйнөлүк чемпионат өткөрүлдү деп атабыз ноябрь кезинде. Анткени 16-жылы бизде өткөн качельник кезинде. Анда биз поддержка, Игорь Качельниктин поддержкасы менен өткөргөнбүз дүйнөлүк чемпионатта. Азыр ошондо да абсолюткада өткөн. Эми бул жылы да ошондой кылалык деп атабыз. Дүйнө чемпионат ноябрда ошо федерация, эл аралык федерациянын жардамы менен өткөрсөкпү деп атабыз. Буюрса ноябрь айларында кичине пландарды ачып коеюн да силерге. Ошого биз өзүбүздөн уже список калыстардын списогун бердик. Өзүбүздөн главный судья коюлга деп ушинтип атат. Буюрса ошого биз да катышып мероприятияга биздин спортчуларды абдан даярдангыла деп атам. Анткени бул биздин чоң
эмебиз болот, майрамыбыз болот. Ошондо чоң деңгээлде уюштурулуп турган ийгиликтерди көрсөтүп бергиле деп суранып атабыз спортчулардан дагы жакшы даярдык көргүлө деп. Анан судьяларда бизде ошо оргкомитет дагы ошо даярдык көрөбүз буюрса. Андан тышкары ушул чемпионат, дүйнөлүк чемпионаттан тышкары Азияда чемпионат болот. Аякта өспүрүмдөр арасында да болот, чоңдордун арасында да болот. Ал Өзбекстанда өтөт, Нукус деген шаарында. Буюрса ошого да кичине балдарды айтып атабыз, ошол жака барып, эми Азияны алганда бизде эми боюнча, ИСК боюнча балдар мастер спорттан ала алат. Ошон үчүн жанагы кандидатский толтура алат, может быть, кээ өспүрүмдөр. Анан международникке да эмеси бар да. Ошон үчүн кичине ошого даярдык көргүлө деп атабыз. Аз балдардын кызык эмелери, кызыгышы көп анткени. Наам бергенде ар бир эме спортчу өзүнүн эметет. Ошого даярдангылап атам, май айында болот. Андан тышкары ушул Дети Азия деген бар. Мисалы биринчи Дети Азия 16-жылы өткөндө мен өзүм баргам, балдарды алып таяктарчыдан 2-3 орун алып келгенбиз биз. Анда биздин ошо бир таякчы балабыз, анан башка спорттун балдары менен кошо баргамда 2 коло медаль алып келгем. Ошондо ыраазычылык угуп, спорт комитеттен, департаменттен ошо ыраазычылык баракчасында алгам. Ошол кездеги. Ошол жакшы чоң мини олимпиада деп коет, детская олимпиада деп коет. Ошо өтөт буюрса. Ага да балдар даярданып атат. Отбор болот. Ошо отбордон чыккан балдарды биз ошо Дети Азияга алып барып келебиз. Буюрса. Анан ошо Москва шаарында мурун игры доброй воли деп койчу, билесиңер го дейм. Мурун Союз кезинде ошондой эмелер өтчү. Азыр болсо Всемирные игры дружбы деп коет да. Ошол өтөт, Всемирные игры дружбы деген өтөт. Ал болсо Москва шаарында сентябрь айында өтөт. Ал болсо да чоңдордун арасында болот. Анан абсолюткада болот. Абсолютка деген чоң весовой категорияга свыше 100 килограмм катыша берсе, кыздар 85тен үйдө катыша берсе. Бирок любой вестен кирсе болот. Натыйжада билбейм эмне болот, кичинекей вестер кирип алса, көбүнчө чоң вестер катышат. Анан жылдагыдай эле жана фестивалдар өтөт. Бизде мисалы Арнольд Классиктин фестивалы өтөт, Шварценеггер жана өткөрүп аткан. Ошого да балдар катышып келет. Бизде мондай ушундай курлар уже алып атабыз. Жактан утуштар да көп балдар алып келип атат. Анан Казакстанда эң эле чоң жанагы 5-чи көчмөндөр оюн өтөт. Астанада өтөт, Казакстанда. Чоң масштабтуу. Ага да даярдык абдан катуу болуп атат. Буюрса казактар жактан анан уже приглашениялар, положениялар келгенде, ошол положениялар менен биз спортчулар даярдык көрүп атат. Назияже да барат сөзсүз турда, Буюрса барып келебиз. Ар бир качельникте калбайт Назия. Ошол орундарды ээлеп келатат. Ошо катышкан чемпионаттарында ошо анткени бул 17 жыл келип калды, кийинкилерине катышып калды, 16-жылкысына катышпай калды. Кийинкилеринен бүт эле медалдуу, жемиштүү эле келе атабыз буюрса. Эң мыкты. Сонун анан эми бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына чыгып калды. Сиздерден ушул жалпы элге кайрылуу, спорт сүйүүчүлөрүнө кайрылуу, каалоо тилектер болсо, сиздерге эркин микрофон берейин. Ушул жерден айтып алсаңыздар болот. Эми биз спортчу болгондон кийин спортко катышкыла деп айтабыз. Биринчиден ден соолукка пайдалуу. Таяк тартыш федерациясына келгиле. Өспүрүмдөр болобу, чоңдор болобу, катышыңыздар, спортту сүйгүлө. Биз ден соолук каалап кетейин. Жалпы Кыргызстандын көрүүчүлөрүнө ошо биздин маегибизди укканыңарга рахмат. Ошо бизди ушул телевидениядан көрүп тургула, эми бат-бат чыгып туралы деген оюбуз бар. 24-жылы анткени бизде көп календарный планда мероприятиялар болот. Ошон үчүн биз ушуларды жыйынтык катары силерге айтып берип турсак дегенбиз. Назия? Мен дагы ошо көрүүчүлөргө спортко катышып, машыгып, дене жок дегенде физкультура, дене тарбияга эме өзүн карап, чындап эметкенин чакырам. Анткени
дүйнө жүзүндө азыр мындай адам күчтүү болуш керек, моралдуу да, физика жагынан дагы. Ошондуктан эринбей, жалкоонбой, ошо кандай спорттун түрү болбосо да ошого катышып, анан жалпы Кыргызстандын элине тынччылык каалайм, ийгилик, бизде ушундай мамлекетибиз өнүгүп, өсүп, ушундай спортчуларыбыз кандай бир мелдештерге барбасын, ал ар дайым биринчи орунда туруп, ушу Кыргызстандын гимнин жаңыртып келгенин каалайм. Негизи эле жалпы дүйнө жүзүндө тынччылык болсун. Ошол чын жүрөктөн каалайм. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Анан ушу көрсөтүүнүн соңунда сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Алтындай убактыңыздарды аябай бизге келип, ушундай жыл жыйынтыгын чыгарып, анан алдыдагы боло турган иш-чаралар менен кенен тааныштырып, маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Ийгилигиңиздер арта берсин. Ар дайым ошо чет өлкөлөрдө Кыргызстандын желегин желбиретип, ушундай курууларды, медалдардан учуңуздар куру болбосун дейли. Ар дайым бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, чемпиондорду гана тарбиялап чыгарыңыздар демекчибиз. Мына ошентип бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыкты. Эскерте кете турган жагдай, бүгүн бизде конокто Куттуу студиябызга таяк тартыш боюнча өз кесибинин мыктыларын чакырганбыз. Алар мына жогоруда сиздер менен кенен маек куруп кетти. Таяк тартыш федерациясынын башкы калысы деп айтсак болот. Эрмек Курманалиев жана улуттук кураманын мүчөсү Назия Майлыбашева эжебиз болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирлерге чейин сак саламатта туруңуздар дейбиз. Ушул сыяктуу биздин теле берүүлөрүбүздү Азия ТВ каналынын YouTube, Instagram, Facebook жерлеринен көрүүгө мүмкүнчүлүк аласыздар. Сак саламатта туруңуздар.